Kırgızstan milyard so'mga жакын акчадан нефти тармагындагы алешемдиктен улам курук алып келет. Буга чийки нефтини атамекендик кайра иштетүүчү заводдорго эмес, Тажикстан менен Өзбекстанга мамлекеттик алымсыз сатылышы түздөн-түз негиз болууда. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин антикоррупциялык стратегияны ишке ашырууну көзөмөлдөө тобунун мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев маалымат каражаттарына билдирди. Осмоналиевде Кыргызстанда нефтини кайра иштетүүчү заводдор бар туруп, чийки нефтинин башка өлкөгө экспорттолуп келиши кейтет. Анын маалыматында Кыргызстанда нефти жана газды өндүрүү жыл сайын 10%га өсүп келүүдө. 2019 жылы 220 миң тонна өндүрүлгөн болсо, 2020 жылы 250 миң тонна казылат. Демек, бул 2 жылды кошкондо Кыргызстанда 500 миң тоннага жакын чийки нефти өндүрүлөт. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын башкармалыгынын башчысы Казыбек Надырбеков Тажикстан менен Өзбекстанга мамлекеттик алымсыз нефти сатылышын Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан 2011 жылдын 18 декабрында мүчө болгон эркин соода аймагы боюнча келишимге байланыштырды. Бирок ушул эле келишимге Россия жана Казакстан өлкөлөрү да кол койгон. Буга карабастан бул эки өлкө тең Кыргызстанга нефти продукцияларын кошумча алым менен сатышат. Чийки нефти эмес. Ал эми Кыргызстандагы жалпы кубаттуулугу жылына 2 миллион сомдон ашык турган 8 нефти кайра иштетүүчү заводдор жумушсуз отурушат. Демек, айтылган өлкөлөр өз кызыкчылыктарын коргой алышат да. Кыргызстан эмне үчүн мындай кыла албайт деп суроо салат Осмоналиев. Казакстан Кыргызстанга чийки нефтини сатпайт. Анткени алар Кыргызстан аны алып, Өзбекстан менен Тажикстанга мамлекеттик алымсыз реэкспорт кылышынан кооптонот. Буга негиз бар. Анткени Казакстан Өзбекстан менен Тажикстанга ар бир тоннасына $60 экспорттук алым менен чийки нефти сатат. Демек, мындан улам Кыргызстан Казакстандан көрө байыраак өлкө экен да. Ошондуктан стратегиялык маанидеги сырьёсун ар кандай төлөмсүз эле, ал эмес НДС салыгысыз эле экспорттоп жатыптыр да деп түшүнүүгө болобу. Бирок маселенин эң негизги жагдайларынын бири бул. Кыргызстандан айтылып жаткан чийки нефтини негизинен автотранспорт менен ташып кетишет. Демек, нефтинин бир бөлүгү контрабанда болуп саналат, дейт юрист Осмоналиев. Анын айтымында биздин өлкөдөгү абал төмөнгөдөй. Чет элдик ишкерлер Кыргызстанда жоопкерчилиги чектелген компанияларды же ЖЧКларды катташат. Андан соң Кыргыз нефти газ менен жөнөкөй гана достук келишимин түзүшөт. Натыйжада формалдуу түрдө ЖЧК кыргызстандык болуп саналганы менен иш жүзүндө ал 100% чет элдик жеке менчик болуп саналат. Андан ары түзүлгөн ЖЧК Кыргызстандагы нефтини өндүрүү жана бөлүштүрүү милдеттемесин алат. Нефтинин болгону 40% Кыргыз нефти газга калса, 60%-ын ЖЧК Өзбекстан менен Тажикстанга мамлекеттик алымсыз жана НДС салыгысыз экспорттойт. Кыргыз нефти газда нефт казуунун капиталдык жана операциялык өздүк наркы өтө аз. Ал эми нефтинин сапаты болсо орточо, а бирок сатууда дүйнөлүк баалар менен соодаланары белгиленет. Эгер нефтини Кыргызстандын ички рыногуна сатса кандай болмок? Мисалы, Кытай ЖЧКсы Кыргызстандын ички рыногуна нефтинин 1 тоннасын $350 сатса, 12% НДС төлөшү керек болот. Мындан ЖЧК ар бир тонна нефтиден $42 чыгым кылат. А эгер нефтини Өзбекстан менен Тажикстанга экспорттосо, анда НДС салыгын төлөбөйт. Дал ушул салыкка кетүүчү каражат өзүнө калат. Дагы бир жагдай, Кыргыз нефти газдын жумушчулары айына орточо эсеп менен $300 айлык майына алышат. Ал эми чет элдик жумушчулар болсо $3000 тегерегиндеги майына менен камсыз болушкан. 1 тонна нефтини казып алууга $100 акча жумшаларын Коопсуздук кеңешинин мүчөсү айтат.
Demek neftini öndürүүдөгү каражат менен аны сатуудагы каражаттын айырмачылыгы өтө чоң. Экспорттоодогу финансылык айырмачылык болсо, андан да жогору. Мына ошондуктан чет элдик ЖЧКлар жана алардын колдоочулары өкмөткө же жогорку кеңешке чийки нефтини экспорттоого чектөө киргизүү же жок дегенде Казакстан жана Россиядагыдай кылып нефтини экспорттоодогу төлөмдөрдү киргизүү тууралуу маселе көтөрбөө жагын алга сүрөшөт. Кайрат Осмоналиев белгилегендей, бул жерде коррупциялык схема сөзсүз түрдө орун алган. Чет элдик ишкерлердин кызыкчылыгын алга сүрөө менен, мисалы 2 жылда 500 000 тонна нефти казылса, бул аралыкта Кыргызстан 25 миллион долларга жакын акчадан курук алат. Анткени болжолдуу түрдө 250 000 тонна экспортко кетет. 1 тонна нефтини 350 доллардан эсептегенде, ал сумманын 12% НДС салыгы 10,5 миллион долларды түзөт. А эгер Казакстандагыдай кылып тоннасына 60 доллардан экспорттук алым киргизилгенде, кошумча 15 миллион доллар каражат Кыргызстанга калмак. Эгер башка финансылык жоготууларды, салыктарды, акциздерди, айлык маяналарды жана башка жагдайларды эске алсак, Кыргызстан жоготуп жаткан сумма 3 эсеге көбөйөт. Демек, бул схеманын артында кимдир бирөө турганы түшүнүктүү. Советтер доорунда Кыргызстанда жылына 500 000 тоннадан нефти казылып турган. СССР кулаган соң көпчүлүк казуу жабдыктары бекитилип, нефти казуу ондогон эсеге азайган. Жылына 500 000 тонна нефти Кыргызстан үчүн аз. Анткени жылына жаркырак нефти продукцияларынан эле 1,5 миллион тонна керектелет. Бирок ушуну болсо да атамекендик өндүрүшчүлөр иштетсе, кошумча жумушчу орундары түзүлүп, экономикалык пайда алып келмек. Кыргызстанда нефтини казып алууга жетиштүү мүмкүнчүлүк бар. Болгондо да сөз жаңы кендерди казуу тууралуу эмес, мурда иштеп кайра токтоп калган жерлер тууралуу болууда. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү, юрист Кайрат Осмоналиев Кыргыз нефтегаз ишканасынын чиновниктеринин ишмердүүлүгүн мамлекетке каршы диверсия жана келишимге жашынган кылмыш деп атады. Анткени тийиштүү мыйзамдын 16-беренесинде коопсуздук тууралуу маселе жаралган учурда мамлекеттик алымсыз ташуу уруксаты жайылтылбайт деп белгиленген. Ал эми Кыргызстандын нефтиси накта экономикалык коопсуздуктун негизги маселеси деп эсептейт Кайрат Медербекович. Кыргызстан тарап Тажикстан чек арада ар кандай маселе жаратып жатса, нефтини төлөмсүз берип жатканы туура эмес көрүлөт. Ал эми Өзбекстан болсо Кыргызстандан нефтини мамлекеттик алымсыз алып, кайра эле Кыргызстанга бензин жана битумду кошумча төлөмү менен сатууда. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 322-беренесине ылайык билип туруп пайдасыз контракт түзүү 6-категориядагы айып салууга же 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен жана 2-категориядагы айып салуу менен 2-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Эгер ушул эле аракет алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан өзгөчө ири залал келтирүү менен ишке ашырылса, 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен жана 3-категориядагы айып салуу менен 3-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Алдыңкы күндөрү бул маселе боюнча кененирээк маалымат берилерин билдиребиз. Өткүрбек Рахманов, Регион.